Жаңы жылдык тамактардын бири болгон оливье салатына түрдүү азыктар кошулат эмеспи? Ошондой эле 2024-жыл Кыргызстанда ар кандай окуяларга бай болуп, саясат кызыды. Аларды тизмектесек. Коюлуп аткан айып боюнча кандай элейсиз? 2024-жылы бажыдан байыган Райымбек Матраимов темасына чекит коюлду окшойт. Эми матис миниши керек деген Матраимов бейбаштык менен соттолуп, $200 миллион төгүп абактан чыкты. Матраимов менен байланышта делген бир нече депутат мандатын тапшырды. Райым Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир матиз машинени минип алып жүрүш керек. Теги эле парламенттин 7-чакырылышында 20 депутат ар кандай жагдайда мандатынан ажырады. Бийликти кескин сындап келген Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров 7 ай Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отуруп, 26 апрелде боштондукка чыкты. Соттолгонуна байланыштуу мандат алынды. Бир топ деген аялдарыбыз камалып отурат. 30 жылда мындай нерсе болгон эмес да. Мен кагаз берди да суракка чакырганда. Жок, телефондон эле. Телефондон эле чакыр. Бейрасмий чакырылдыңызбы ошондо? Мадумаров сымал өзүн бийликке оппозиция экенин ачык жарыялабаса да, айрым маселелер боюнча өз позициясын айтып келген эки депутат Тазабек Икрамов, Нуржигит Кадырбеков мандатын тапшырышты. Себеби ачык айтылган жок. Айрымдар парламентти бийликтин нотариусу болуп калды деп сындаса, спикери Нурланбек Шакиев мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеди деп эсептейт. Мен мындай чечим болот деп күткөн эмесмин. Кемпир-бачылардын акталышы саясий чөйрөдө көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Саясатчы, активист, блогерлер болгон 30 кишини 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков 14-чүйүндө актоо чечимин чыгарды. Бирок прокуратуранын апелляциялык арызы менен иш Бишкек шаардык сотунда каралып жатат. Андан кийин оппозициячыл саясатчыларды актаган Сыдыков судьялыктан кетүүгө арыз жазып, бирок анын арызын президент четке какты. 17 ноябрда өлкө боюнча жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Бул саясий жарышта социал-демократтардын шайлоодон четтетилип, лидери Темирлан Султанбеков жана партиянын тарапташтары добуш сатып алууга шектелип, камакка алынышы менен коштолду. Султанбеков камалган 15 ноябрдан бери ачкачылыгын токтоту элек. Бишкектин негизги аянттары менен көчөлөрүндө митинг-пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынганына дээрлик 3 жылга жакындады. 2023-2022 жылдарга салыштырып карасак, 2024 жылы өлкөдө оппозициялык күч же бийликке сын айткан саясатчылар дээрлик азайды десек болот. Оппозиция чогулган жыйындар эмес, социал тармактарда бийликти сындаган айрым жаранды активисттер кармалып, пробация менен чыгып, кээ бири абакка кесилди. Президент Садыр Жапаров 3 жылда бир дагы митинг болбогонун айтып, өлкөдө туруктуулук орноту деп баалады. Байкадыңыздарбы, акыркы 3 жылдан бери өлкөбүздө бир дагы митинг болгон жок. Стабилдүүлүк орноду, экономикабыз көтөрүлдү, ички дүң продукциябыз өстү. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев 2024 жылы саясатка аралашкан жок. Дагы бир мурдагы президент Курманбек Бакиев апрелчилерге тигүү фабрикасын Бишкекте куруп жатканы белгилүү болду. Мунун айынан апрелчилер бир топ араздашты. Ошондой эле Бакиевдин жактоочусу Конституциялык сотко соттолгону боюнча кайрылды. Курманбек Бакиев сыртынан соттолгонун жокко чыгара албай жатса, дагы бир мурдагы президент Аскар Акаев экс-президент макамын кайтара албай убара болду. Акаевдин экс-макамын кайтаруу өтүнүчүн парламент караган жок. Не дождётесь деп айтайды деп уялып атам. Эндиги жылы мындан дагы жакшы болот. Жогорку кеңеште өкмөттүн 1 жылдык отчетун берип жатып, Акылбек Жапаров кызматтан кете турган ниети жок экенин айткандан 1 ай өтпөй, министрлер кабинетинин төрагалыгынан алынды. Маал-маалы менен анын иштен кетери айтылып жүргөнү менен Жапаровдун кызматын тапшырышы күтүүсүз болду. Анын кетиши салык жыры менен коштолду. Азыр Акылбек Жапаров башкарып тургандагы салыктык фискалдык реформалар сынга кабылып жатат. Акылбектен 3-4 кадам алдыга ойлонгондор бар экен да, значит, өкмөттүн арасында. Камчыбек Кыдыршаевич мына 3-4 кадам алдыга ойлонот экен да, жанакы салык кызматындагыларды алып чыкканы үчүнчү. Ошентип, 2024 жылдагы кыргыз саясатындагы орчунду деген окуяларды тизмектеп, оппозициянын абалы, камоолор, саясий жүрүштөрдү айтып бердик. Январда Бишкектеги борбордук аянтка мамлекеттик жаңы туу илинип, 2024 жыл бир топ талаш тартыш менен башталган. Жыл аяктап баратканда мамлекеттик гимнди дагы өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлдү. 2026 жылы парламенттик, 2027 жылы президенттик шайлоо болоорун эске алганда, саясий жарыштардын алдындагы
2025 жыл кимин эле эмес бир топ саясий өзгөрүүлөр күтүп тургандай. 2024 жылдагы саясий окуялар жөнүндө кыскача айтып бердик. Бул тууралуу кенен макаланы Азаттыктын сайтынан окусаңыз болот.